Mına tuğanda jep atır. Mına 3 gündeler önce, 2 günde. Жана жүгөрүңүз ушул да. Ооба, ошо мына. Az daha жүрү. Райондон Заштадан келди эксперттер. Анализ кылганы. Сотоз эле калды. Бүгүн апарып кандай экен анализин чыгарат. Да жүрү арасында мына мына ана. Көп арасында мындай. Çöptü da cevap atırıp la. Ооба, çöptü da geçkizin ушундай. Түштөн кийин жумушка чыгат да, как жанагындай салкында. İşe çıkandayla. Купчу мына мына жалбырактын түбүнө. Чабуу эмне кылатына караң. Ооба да. Кайра мына жагы иштеп чыгат экен мына. Мына уланы баш болгон жери кара, мына толуп калыптыр неге, мына. Булар далдага кирет экен да. Ооба. Мына тигезде кайра иштеп чыгат экен бучу. Мынакей жеп Мына көрүнүп турбайбы бул сок экеничи. Буга 2 жолу бар обработка кылган. Буну аз да сактап калсаңыз болот, өзөт бул дагы чыгып турабы. Буну жакшы түндө суу коюңуз, түндө суу коюңуз. Түндө суу койсоңуз, могу жердин алдында эч ким калбайт. Бекинген немелердин баардыгы чыгат. Анан буга инсектицид колдоносуз. Инсектицидтердин түрү көп. Мен сизге анан жазып берем. Канча түрү бар, кайсы жерден аласыз. Бир аппаратка, опрыскивательге 15-20 миллиграммдан кыяста, калганда суу куюп. Кайнак сууга, мустак сууга эле. Жок, мустак эле суу. Мустак. Анан лучше всего ушу саат 4-5тен кийин гана чачыңыз. Себеби күн ысыкта ал испарение болуп кетет дагы, действиясын жоготот да. Дозасы кандай ман 15-20 миллиграмм. 10 литр. 15-20 миллиграмм. Өзү деле азан болот экен, эмес да? Азан эле акчасы азан болот. Анын литри 800 сом ушундай турат. Литри. Сизге 20 миллиграмм жетет. 10 литр суу нериңе Анан биологический способу бар. Буга габрабракан деген бар. Бунда Жалал-Абадта лаборатория бар. Аны атайын ошондой чымындар болот. Аны гектарына карап сатып аласыз дагы. Алып келип ошо чымынды ачып бересиз ушул жерге. Болду. Ал эч жерден тешигинен таап, мунун мына курттун өзүнүн үстүнө жок, личинка таштайт. Бул сиздики мына көпөлөктөн чыккан. Полное превращение деп коет. Бул биринчи көпөлөк болот. Ал тукумун тыштайт, могу немелердин түбүнө. Жалбырактардын түбүнө кычка тыштайт, ошол жерден чыгат. Анан ал бул толук неме болуп бүткөндөн кийин, развитие болуп бүткөндөн кийин, анан бул кукулка тыштайт. Кайра көпөлөк болот да. Сиз жанагы габрабракан тыштасаңыз, бунун ичине личинкаларын тыштайт. Габрабракан эгер ката кетпесе 200-дөн 300ге чейин жумурта тыштайт. Өзүнүн бир өмүрүндө 200-дөн 300ге чейин. Ал ушул жерде бир 5 сааттын ичинде уже немеге кирет. Жанга. Мынаны жеп жок кылат да. Куртту.